Бузейнеп Ысыралы кызы учурда Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин гуманитардык педагогикалык факультетинде 3-курста билим алууда. Поэзияга болгон кызыгуусу күчтүү болгон каарманыбыз бала кезинен эле ыр жазып жүргөнүн, бирок кагаз бетине түшүргөн чыгармалары купулуна толбогондуктан ачыкка чыгарбай келгенин айтат. Ошол 6-7 класстан баштап эле жазып баштагам. Бирок ал кезде эки сөздү бириктирип жазып жүргөм. Ал ырларды окусам мындай күлкүм келет же уялам, мындай ачыкка чыгаргым келбейт да. Бирок ошол мектепте башталган. Мектепте эме болгон сайын 8, 9, 11ге чейин жаздым. Бирок ошондо дагы эле мындай ырдын сапаты жакшы болбоду. Ошол бирок ошо окууну бүтүп, мектепти аяктап, окуу жайга келдим. Окуу жайга келип, кыргыз тилчи эжекелерим бар эле, ошолорго көрсөттүм. Алар да окуп чыгып, эгер мындай жакшы жазсаң, сенден бир нерсе чыгат деп айтканынан мындай аракеттендим. Каарманыбыз азыркы мезгилде окуу жайдын астында түзүлгөн Достук чыгармачыл жаштар борборунун мүчөсү. Бул топко кошулуп, ыр жазуунун сырларын өздөштүргөн жаш акын учурда түрдүү иш-чараларда өзүнүн талантын көрсөтүп келет. Айтымында ал топтогу акындардын жана ошондой эле окутуучуларынын ага берген дем күчү менен ушул жылдын жай мезгилинде Жашоо издерим аталышындагы китебин чыгарган. Мен баткендик болгонум үчүн диалекти да кетет. Диалектим мындай кандай десем, жалпак тилде. Анан адабий тилде мындай жазган кыйыныракпы же ошондой да. Анан эжеке окуп көрдүк ырларды. Бардыгын окуп көрүп айтты, эгер сен мындай акындар менен мындай иштешсең, мындай сенден мындай чоң бир акын чыгат деп мындай айтканы үчүн өзүндө мындай эме болду, пайда болду, ишенич. Ошол мага жардам берди китептин чыгышыга. Толсо да көкүрөгүм сагынычка, орун жок садагасы таарынычка. Ыр жазуу аркылуу адамдардын көөдөнүн ойгон ойлорду айтып, алардын кайгысына ортоктош болгум келет деген каарманыбыз өзүнүн китебинде мекен, ата-эне, сезимдер тууралуу ыр саптарында баяндаган. Сагындым апа. Айымда күнүм, асылым апа. Өмүрдүн нуру өзүң го апа. Өчсө да үйдүн чырагы апа. Оюмдан өчпөйт элесиң апа. Өкүнүп кээде өзүмдү кыйнап, сагынсам сени аламын ыйлап, сан жылдар өтүп чоңойдум мен да, сагынып сени турамын апа. Көрсөм деп көзүм күтүүдө апа, түнгө окшоп күндөр өтүүдө апа, сендеги сезим эми жок апа, түшүмө кирчи сагындым апа. Сагыныч саптар жазылат сага, санонго оюм бөлүнөт апа, сакталып сүйүң жүрөктө калат, сүрөтүң дайым жанымда турат. Кир кийими тили таттуу балалык, ойноп кечке сенде жокко капалык. Каарманыбыз алдыда дасыкан акындардан сабак алып, өзүнүн чыгармачылыгын дагы да өркүндөтүүнү жана көптөгөн автордук китептерин чыгарууну максат кылып койгон. Акмарал Маликова, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.